жамаат, кандайсыңар? Мен дайым айтам го, туугандарым, Кыргызстандын жеринин асты дагы, үстү дагы алтын деп, туугандарым. Түбүндөгү алтындыгы алдатып идик мошенниктерге. Мына үстүн дагы алдатпай, сапаттуу көчөттөрдү отургузуп, үстүндөгү алтынды жыйнайлы эми, туугандарым. Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы бул багбанчылык. Кыргыз эли үчүн Алла Таала ушундай шарттарды жаратып берген бизге. Туугандарым, bizde бышкан мөмөлөрдүн бардыгы евро стандартка туура келет. Дүйнөлүк стандарттарга туура келет. Фруктозасы дагы, ичиндеги бардык камтыган витаминдери, элементтери бардыгы топ келишкен. Мөмөлүү ошол мөмөлөрдү өндүрүш үчүн жакшы сапаттуу көчөттөрдөн алып отургузуп, мына өзүбүздүн жерди жашылдандырайлы. Мына мусулманчылыкта эң улуу иштердин бири бул жашылдандыруу болот. Мына эртең кыямат кайым болот десе дагы, бул пайгамбарыбыздын хадиси бул. Мына эртең кыямат кайым болот десе дагы, колуңдагы чырпыкты отургузуп кой деп атат силерге. Туугандарым, ошол бүгүнкү менен эртеңкинин ортосунда канча сооп алып каласың. Мына ушудан пайдаланайлы, туугандарым. Мына биз аксыз жергесине кетип атабыз. Барган жерлерибизде, туугандарым, көбөйүп багбандар көп болуп бизди күтүп алгыла. Багбанчылыкты бирге өнүктүрөлү. Кыргыздардын өнүгүү программасы бул багбанчылык. Мына биздин бардык бийлик башчылары башка бир болбогон бир эч качан Кыргызга пайда алып келбей турган бир программаларга элди салбаш керек. Мына Кыргыз үчүн дайыма пайда алып келип, мына Кыргызды көгөртүрүп, жашылдандырган программа бул бак өстүрүү программасы. Бак даават дейт. Керек болсо, бак дааватты бардык депутаттар жасаш керек. Бардык губернаторлор, акимдер, айыл өкмөттөр, айыл башчылар бардыгы бак даават кылыш керек. Элдин бардыгын бак отургузууга чакырыш керек. Бул деген керек болсо биздин жол башчыбыз Садыр Нуркожоевдун иши болуш керек бул. Эртең кечке чейин мына мен Түркияга бардым. Түркия президенти Эрдоган эртең кечке сүйлөп турат экен трибунада туруп. Түрк эли иште. Түрк элим жаса. Түрк элим сен жасабасаң сенин ордуңа эч ким жасабайт. Түрк элим артка калба. Түрк элим көтөрүл деп ушундай кылып кечке сүйлөп турат экен. Мына биз дагы өзүбүздүн башчылардан сурайбыз. Дыным жок бизде. Не? Давай иште жаса деп үйрөтүп жол көрсөтүп туруш керек. Мына ошондо анан эл ойгонот. Мына биздин башчыларыбыз мына барып бир жерге келгиле. Анан ушул сөздөрдү жүрөктөн айтыш керек деп. Жөн эле баягы программада жазылган экен да, сүйлөп коюшум керек да эмес. Именно өзүнүн жүрөгүнөн чыгарып, элге жеткирүү маселесин көтөрүш керек да бул жерде. Элибиз азыр элибизге акча элибизде көп. Элибизде каражат алхамдулилла. Элибизге болгону тажрыйба менен эле билим жетишпей атат. Мына ошол билимди бериш үчүн мен ошол биздин президенттен ушул $200 миллион сураганмын. $200 миллион 60 миллион долларуна 40 райондон 4000 агроинженер окутуп алайлы. Мына ошондо анан кийин бизде бул агрономия боюнча, билим тажрыйба боюнча туугандар биз башка мамлекеттерге караганда алда канча алдыга кетип калабыз. Бардыңыздарды айтам, кыргыздарым, балдарыңарды каяктагы бир калпилеп окууларга бербегиле, балдарыңарды. Мына ушул бизге пайда бере турган, мына Кыргызды өнүктүрө турган, Кыргыздын мына жаркын келечегине иштей турган профессияларга окуткула. Кетай бардыңыздардан суранам, балдарды агрономияга окуткула. Мына биздин балдар агроном болуп келсе, мына ушул жаткан тоо таштагы чөп чар бул бардыгы Кыргызга кызмат кылат. Мына ушул жерде жатат азыр, биз билбей атабыз. Балким 1 килограммы $10.000 чөптөр жатат. Биз билбей атабыз. Башка бирөөлөр келип
жөнүнө буну бир нерсеге добавка кылабыз, антебиз мага бер деп алып кетип аткандыр. Билбейбиз да. Мына ушунун астын казып алтынын алгандан көрөктү. Ошол жылыга өзү чыга турган чөптөн аккуратно кесип туруп, ошону кургатып, канча миңдеген, жүз миңдеген тонна сатсак болот, туурабы? А илим тажрыйба жоктугунан биз тааныбай эле отурабыз да. Бул кандай чөп экен? Бул кандай пайдасы бар экен? Бул деген качан чыгат, качан өсөт, качан гүлдөйт, аны билбейбиз. Ошон үчүн биз балдарыбызды агроинженерияга окутуп, аябай чоң, ушу биолог, аалым кылып алышыбыз керек балдарыбызды. Бардык, ар бир үйдө бирден агроном болуш керек. Себеби дегенде 76% эл айылда жашайт. Ошол 76% эл айылда жашаган элге эмне керек? Аларга деген бул күнүгө юридический помощь кереги жок. Аларга деген күнүгө медицинский помощь кереги жок. Аларга деген күнүгө бир каяктагы бир немелердин, космостон келген бир немелердин кереги жок. Математика, алгебра түзүп, а бирок агрономия, анан ушул ветеринария күнүгө керек болуп атпайбы? Күнүгө. Кудайдын искер күнү малыбызга ухот керек. Кудайдын искер күнү, Кудай берген күнү эмне? Ушул биздин өсүмдүктөргө ухот керек. Мына өсүмдүктөрүбүз ооруп атат. Мына эгерде азыр мына чыныгы адис агроинженер келе турган болсо, так карайт дагы, мынабы эрте гүлдөйт экен. Муну үшүгө алып кетет. Демек, буну эмне кылыш керек? Кеч гүлдөй турган кылыш керек деп туруп, нехитрый приспособление менен буга улап коет. Эски шактары бардыгы түшүп жок болот. Анан баягы үшүгө туруктуу кеч гүлдөй турган бутактары кайра иштеп кетет. Ошодон Кыргызстанга пайда келе берет. Бул бир эле пример. А мындай примерлер бизде толтура мындай. Азыр Кыргызстанга эмне керек? Ошону мындай биздин чоңдорубуз ойлонбойбу? Кыргызга эмне керек өзү? Кыргызга эмне керек? Каяктагы бир күрөккө турбаган сөздөрдү сүйлөп эле, анан кийин бирөөсү айтып мынандай деңиз десе эле биздин чоңдордун баардыгы эле бир нерселер сүйлөп атат. Элдин кыжырын тийип. Элге азыр эмне керек? Элге азыр мына жаз келди, арзан көчөт керек. Арзан көчөттү каяктан алат? Өзүңүн питомниктеги көчөттөрүңү шыпыргы кылсаң дагы жалко болуп атса, олордон алган түшүмдү сен мына Ошко алып келип сата албасаң, эч ким тааныбаса. Туурабы? Бишкекке такыр апара албайсың олорду. Аларда же вкус жок, же холодильникке туруктуулук жок, же болбосо баягынын ичинде фруктоза жок. Бир түшүнүксүз бир алмаларды, түшүнүксүз бир сливаларды, түшүнүксүз бир нерселерди отургузуп ошолордо жеп отурабыз. Чындыгында келгенде мына ошолорду сартабойлорун отургузуп, мына сартабойлорун биз азыр отургузуп ошолорду базарга алып чыгып атабыз. Мына эски классикалык көчөттөрдүн жорунга жол өлүп калыптыр. Аксынын чоңдору жалаң 5-7 минесиңер өзүңөр. Алабукада канча миллиондогу миллиарддаган доллар алтын чатат. Мына чаткалдын чалкыган, балкыган алтыны каяка кетип атат. Мына жолду карагыла, мышык ыйлай турган болду. Мышык ыйлай берет. Мышыкты камереге отургузуп, арканкы сиденьеде алып кете берген, оям ыйлай берет. Кетти абыз. Мына кара, ошим өлтүрүп коюшуңар жолдорду. Карагылачы. Туугандар, келгиле аракет кылайлы биргеликте. Мына ушул кыргыз элим үчүн биргеликте аракет кылайлы, бак отургузайлы. Мына ушул жаткан жерлердин бардыгына бак кылса болот. Эч бир бак кылбай турган жери жок. Кыргызстанда бардык жерде багышып. Бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырам. Мына жолду карагыла. Бул баягы Ваньканын гармошкасы болуп калды. Совсем өлүп калды,
Ölüp Ақсақалдың машинасы бұзылып тұр. Kim görse айтып қойғылар, туғандары келді. Кетсін, Ақсақалдың машинасы. Же бензин түгенген, же бір несі болған. Қарағыла. Шынша алтынды қазып атады. Қазақ мысы қазып атады, түркі қазып атады, башқасы қазып атады. Жерге неужели 500 миллион көп болса ушер не? Емеге чейін, мына повороттан баштап бір емеге чейін бір таза көп болса 300 километрда чаткалға чейін тұра. Ғадлет жетпей тұра. 1 миллион доллардан әрбір километріне жұмсаса 300 миллион доллар кетеді. А бұлар болса бір күнде 3 миллион долларлық алтын қазы болып жатады. Қырғыз өзі. Қырғыз шыншалық бір Burada kinollarda bayağı indeistlerdi gördüler de daha nemeler bağında temir kaska giygen Fransa'dan, Angliyadan, daha bir jaktan İspanya'dan gelgen Konstanz'da dorlar da öyle oşol nemeler. Oşolor gelip aynek bir nesillerdi berip oşo indeistlerden altının alda alat ele de. Biz daha Kırgızlar indeist olduk da uşalar kaç. Başka bireyler gelip indeistlerdi aldaganda aldap bizde altınlarımızı kasıp ketip atışat. Жерді, суunu бар жоғын бұлғап, химикатмен бұлар жалаң ең дешевый емемен іштейді. Бұлар ең дешевый препараттармен іштейді. Жөніне жерді 1000 жыл, миллион жыл еш нәрсе шығарбай тұрған ошондой эмелермен иштейт. Азыр кыргыздар шунчалык пас ушундай ойлуу болуп калдык. Көзүм көрбөсө көтүм бөрүжөсүн деп өлүп кетсин, не болсо ошо болсун деп ошентип жашап отуруп ушу жерге келдик. Ошол алтын казгычтарды кууп үрүп эле бардык жолдон деп эле кууп үрүп эле мына Аксы элине, Чаткал элине, Алабука элине давай алтынды бардыңар өзүңөр чуугула. Мына канча алтын жерден чыга турган болсо мына приемный пункт мына тапшыргыла мынанчадан мамлекеттин долясын бергиле дегенде мамлекет ушул жерден күнүгө болбойт дегенде 1 миллион доллардан кирешек көрүп турат эле. 1 миллион доллардан кирешек көрүп турат эле. Болбоду дегенде бул деген bir жылда 365 миллион доллар деген пайда болот эле да. Кыргызстан эли үчүн, Кыргыз үчүн, бюджет үчүн. Бюджеттин bir 15%-ын жабат эле да жөнүнөчү. Биздин бюджетибиз 2 миллиардта. 2 миллиард. Ошол мен барган bir фирма менен сүйлөштүм Түркияда. Ошолордун годовой оборот өзүнүн ошо бюджети ошолордука 2 миллиард экен. Бир Түркиядагы бир Tarom.com деген компаниянын немесинчелик жок экен бизге. Бюджет ушунчалык. Мына бюджет каяктан көбөйөт? Валовой продукт көбөйөт да тура. Валовой продуктты биз каяктан чыгарабыз? Мынантип жерлерибиз ырсайып жатса, эч белеге жарабай. Эч нерсеге жарабай. Мына ушулардын баардыгына суу чыгарып, ушулардын баардыгын мына ушул жерлерге бадам, мисте, жаңгактын соонун түрлөрү бар, ошону алып келип туруп, отургузуп, жерге кароолчу токойчуларды коюп, ошолордун баардыгын жыйнап мамлекет. Ишчилерди алып келип, баардыгын мындай жолго салып койсо болот. Билбейм, бизде азыр биздин премьер-министрибиз мактанып атат мен деген эсепти аябай жакшы билем деп. Мен айтат элем, эч нерсе билбейт экен бул биздин премьер-министр. Билбейм, өзүнүн ошол Рошиндан келген конфеттерин жакшы эсептейт окшойт. А так ошонун прибыли. Андай мамлекет үчүн эч нерсе кылбады да. Мына 1 жылдан бери жүрөт. Премьер-министр болуп. Кылган ишин тайыны жок. Премьер-министр аутсайдер болуп атат. Буну жок кылыш керек. Бул кишини айдап туруп ордуна иштей турган нормальный менеджерди коюш керек. Бул киши такыр иштебей атат да. Мына премьер-министр вообще иштебей атат. Эгерде мен премьер-министрдин ордунда болгомда, кайдагы бирөөнүн сен бирөөнүн атасы өлсө,
ол майл союп атса сен чатагың не? Союп, 2 союп, 3 союп, ол өзүнүн иши да. Мына атасына көрсөтүп атабы, ошол жерде келип кеткен кишилер эт жеп атат, не болуп атат, ол кой ишиң болбосун, ол кетсин. А сен наоборот ошолор сойгон малды санын көбөйтпөйсүнбү сен? Ошого аракет кылбайсыңбы бирөөнүн малын эсептебей? Мына эми мына азыр мен мына премьер-министр болгондо мына ошол Акылбек Жапаровдун ордунда болгондо мен эң биринчи эле Туркиянын президентине аудиенция сурап кирип барып туруп эле Туркиянын президенти менен сүйлөшүп, мына бизге Кыргызстанга специалист бер 7 областка бир 5-тен 35 специалист бер дейт элем. Анан кийин көчөт жасай турган. Анан ошол мына азыркы келген кредиттен ГКЧП кылып ачып туруп көчөткана кылдырат элем. 7 көчөткана кылдырып туруп мына анан 60 миллион долларды баягы азыр бизге помощька келген акчадан. Мына ушул конкурс өткөзүп туруп алгебра менен английскийди жакшы билген, биологияны билген, 3 предметтен жакшы окуган балдарды топтоп туруп 4000 баланы ошол Измирге алып барып туруп ошону окутуп бер дейт элем. И өзүм дагы жардам берет элем ошолор окушуна. Бул бирби? Бул бир. Бул 2 болду. Көчөткана балдарды окутту. 5 жылда көчөткана дагы күчүнө кирет. 5 жылда балдар дагы окууну бүтүп келет дагы. 4000 агроинженер Кыргызстандын бардык проблемасын чечет. Бул бирби. Анан ошол көчөттөр каерге отургузулат турган болсо, Кыргызстанда чоң 14 канал бар. Мына ошол 14 каналды каздыргыла дейт элем. Кровь из носа бардык ошол жердеги мемин деген көпөс, помещик ошол жердеги эмелердин бардыгын напрягать этип, үшүтүп, жүрөгүн түшүрүп, кандай способ менен болсо дагы ошону каздыртат элем. Каздыртып туруп каналдарды, 14 каналды Кыргызстан боюнча довершать этип туруп, анан ушул каналдын суусу жетпеген жерлерге сөзсүз түрдө 5000 метр вертикально ошол каза турган 5000 метр вертикально каза турган 100 буровой алып келип туруп, ошонун окуусун бирип кел деп туруп, бир эң эле аз дегенде бир 500 баланы Кореяга окутуп, ошону адис кылып чыгарат элем дагы. Ар бир машинеге 5тен бала байлап коет элем. Давай. Мына ушуну кылгыла, өмүрбат силердин ишиңер. Тыным жок, Кыргызстан үчүн суу чыгарасыңар силерде. Болду, все. Кыргызстан бак болуп эле жатып калат эле. Мына мен премьер-министрлигимде ошо 5 жылда аткара турган ишим ошол болот эле да. Кыргыз элим үчүн ушуну мени одон кийин 5 жылдан кийин мени алып чыгып туруп оозуман аттыр берсе ham ыраазы болот элем. Себеби дегенде мен эмне кылса дагы мен бейиштик адам болот элем. Жок, бул мына бир Насирдин Нисановдон башкасы бейишке киришине гарантия деле жок. Себеби дегенде булар элдин акын жеп алган болуштар. Мына 30 канчата премьер-министр болду. Мына ушулардын бирөөсү дагы мындай ишке жарабады да. Жалаң ушундай бир эптемей бир премьер-министрлер келди да кетти. Мына туугандар, ачык сөз ушул. Дагы улайбыз, Кудай кааласа. Кийинки эфирлерди көрүп туруш үчүн подписка кылыңыздар туугандар. Көрүп эле чыгып кетип атсаңар, бирок өтө кызыктуу маалыматтар келип калып атат, ошодон калып атасыздар. Бардыгыңыздарды чакырам туугандар. Телеграмга киргиле, Борбор Азия Багбандар биримдиги бар. YouTubeга киргиле. Мына Facebookка киргиле, баракчама кириңиздер. Толтура силер уга турган сөздөр толтура, жасай турган иштер толтура. Бардыгыбыз биригейли дагы мына Кыргызстанды көтөрөйлү. Мына караңыздар, мөмөлүү дарак 80 тал, 20 өрүк. Мына бар жок тал терек. Мөмөлүү дарак жок бизде. Ошон үчүн мөмөлүү дарак отургузуш керек туугандарым. Ассаламу алейкум.